Кандайсыңар достор, жакшысыңарбы? Салам достор, кандайсыңар? Менин күчүк бийлерим, жежелерим. Ушундай сыяктуу беле? Жок, сен жакшы айтып атасың, бирок мындай да. Кандайсыңар, сасыктар, жыттуулар, жана ошондой эле сарылар, каралар, байкелер, инилер, жана ошондой эле бардык биздин достор, жаңгактар, данектер. Данегим деген көрсөтүбүз да туурабы? Данегимди айта берсек болот да. Биздин күчүктөрүбүз, данектерибиз, мышыктарыбыз, жана ошондой эле тентектерибиз, чырларыбыз, жакшысыңарбы? Аман эсенсиңерби? Күн ысыкта эч кандай мындай көйгөй болгон жокпу? Жүдөбөй элесиңерби? Чыдап койгула. Дагы 90 күн бар. Оода чыдабаганда чемди 3 ай алдыда жыргайбыз, эс алабыз, уктайбыз. Ошо жыргалы тармал экен. Жакшы да. Анан деген ушу каникулда аябай көп күттүм. Белек. Эмне тармал беке? Булбу? Тиги. Тармал беке, бул эмне? Кара нерсе. Жылан деп коркуп кеттим. Бул менин немем го эле? Телефонун кубаттагычы келе? Телефонду Жылан дейсиңби? О, жылан деп коркуп кеттим. Ой, сен мага берип турбадың беле, ошону кайра ордуна берип коюң. Жүрөгүм түшүп кетти. Жүрөк түштүбү? 2 жумадан бери бербей турасызбы? Ме. Жүрөк. Рахмат. Бул жылан деп айтып калбадыңбы? Бүгүн деген достор, жыландын күнү экен, элестеткиле? Ооба, жылан деген мындай өзү уулуу, коркунучтуу жаныбар го, бирок анчалык деле кээде коркпой эле койсок болот экен жыландан, анткени ал деген мындай дарылык касиети да бар экен да. Ооба. Сонун бекен? Оода. Ой, Алиаскар. Маанай жакшыбы негизи эле? Оода, сонунбу? маанай жакшы. Тармал беке, азыр бир нерсе унутуп калыптым. Келем. Ой, каяка? Апей. Бул Алиаскар даана го. Эфир башталганда эле кетип калды го. Келесиңби кайра? Ой, достор, негизи жылан тууралуу айта кетсек, жылан деген мага жагат жаныбарчы. Ал кээде чагат, кээде болсо жаңгакты жейт. Жаңгакты жылан жейби? Эле деп атам. Ой. Алиаскар. Эмне мынча чырайлуу болуп калгансың, өзүнчө эле бир канзадаларга окшоп. Бул эмне, романтиктин бир жагы да, бул магабы? Албетте, сизге эмес. Мага эмеспи? Жөн эле койсоң болмок, бирок. Бүгүн деген тармал беке айтып кеттиңиз го, жылан күнү депчи. Анан деген бүгүн жылан күнү гана эмес эле, кызыл роза гүлү экен да. Күнү экен да. Анан деген, бирөөнүн бүгүн туулган күнү бар болмокта, тиякта түз эфирдин режиссеру. Жок, сиздики? Жок, оператор вакиллердики эмес. Эмелердики жанакы эфирдин режиссеру Нуржамалбы? Нуржамал эже. Нуржамал. Нуржамал эже, туулган күнүңүз менен. Ошо куттуктайбызбы? Мен куттуктайм, мен. Эфирде биздин тиги кадр сыртында иштеген, Баластан каналында иштегенби? Нуржамал Нурлановна да. Куттуктайбыз. Чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн. Сен ошол жака шашып бартасыңбы азыр? Мен шашып барттым эле. Сиз деген достор менен көңүлдөгөнү жасап турбайсызбы? Ооба, мен деле барам азыр, достор. Силер азырынча эме көңүлдөгөнү жасап тургула, макулбу? Жакшы жасагыла. Анан мындай эптеп-септебей, макул? Мен да кошулам анан. Макул, Биринчи үнүбүздү ойготобуз, андан кийин денебизди ойготобуз. Макулбу? Даярсыңарбы? Келгиле балдар тургула, бизге көңүл бургула, күнү баштайлы, телефонду таштайлы. Даяр болсоңор, анда эмесе 1, 2, 3. Моюнду айландырып эң биринчи оңго, солго. Көңүлдүү күн баштайлы, бизге кошул жалкоолонбо, жалкоолонбо. Кеттик. 1, 2, 3, 4. Солго. 1, 2, 3, 4. Оңго. Кезекте күтүп турат эми биздеп ийиндер, ийиндер. Аракет кылбасак бийиктиктер ийилбейт, ийилбейт. Ийиндер. 1, 2, 3, 4. Артка. 1, 2, 3, 4. Колдорду унутпа, жетебиз биз булутка, булутка. Чыйралсын денелер, күчтүүбүз биз унутпа, унутпа. Колдор. 1, 2, 3, 4. Артка. 1, 2, 3, 4. Эми биз өтөбүз акырында белге, белге. Сезип турам энергия күчтүн баары сенде, сенде. 1, 2, 3, 4. Солго. 1, 2, 3, 4. Эми оңго. 1, 2, 3, 4. Солго. 1, 2,
кошо кыймылдаталы, кыймылдаталы. Оюнга күлкүгө күн бою биз батталы, батталы. Оң бутты сыртка, 1, 2, 3, сол бутты сыртка, 1, 2, 3, оң бутты ичке, 1, 2, 3, сол бутты ичке, 1, 2, 3. Эми тармал сиздерге бир рэп аткарат. Эгерде сен биз менен чогуу көнүгүү жасасаң, анда сен чыйралып ден соолукта болосуң. Ошондо сен сөзсүз түрдө 1000 жашка толосуң. Эми тармал сиздерге ар кандай сөздөрдү айтканда маанайдын баары эмне болот? Көтөрүлөт. Ой, достор, маанайыңар көтөрүлүп калдыбы, сонун болдубу? О, жакшы эле го дейм. Жакшы эле. Могул жер билбейм, мыяк тырмап койчу үстү жагын. Кажер могул жер. Өйдөрөк. Могул жер. Сон оң. Эмичи жакшы. Оң. Могу чиркейлерчи. Ушул жер. Чоң рахмат болду. Жакшы болуп калады. Ушул чиркейлер аябай тажатты. Мен дагы тажатты, айтпаңыз. Мен да чагып. Бүт жер чагып. Ой, оң жер калбай калды да, бүт жер чагып бүттү. Менкин дагы жакшы бет үстү чаккан жок. Антесе эфирге чыга албайт болчук. Эфирге эми чыкмакпыз эми, бирок достор түшүнбөк да бизди көрүп. Буларды байкуштарды чагып салыптыр чиркейге. Ушул Алиаскар, чиркей жок жер бар болду экенби? Антарктидада жок болуш керек, бар. Бирок деген Антарктидада жок. Эми деген аякты айтпай элем да. Чиркей жок жер барбы? Бар. Антарктида, бирок мен аны айтпайм да. Мен да таап көрсөңүз кай жерди айтам. Сен деген Аксай жакты айтып атасың, ат баш жакпы? Жок. Ошол жер суукта, анан аякта да чиркей жок да. Аяк суук деле эмес, жакшы эле. Орточо да. Билбейт экенмин, өзүңөр айта берчи. Исландия мамлекети. Исландия? Аякта чиркейдин бирөөсү да жок. Исландияга негизи саякаттап барсакчы, сонун болмок да, ошол жерге барып алып туруп калып калмакмын да. Сизди Бишкектеги чиркейлер таап албай эстери болуп калмак го, Тиги ак өргөндүн чиркейлери такыр эле стресске калмак болчу да. Ой, бирок негизи Кыргызстанды сагынам да, баары бир чиркейлерди эле сагынат болушуң керек, Билбейм, сиз сагынсаңыз сагынасыз да. Мен эмес да. Исландияда отпойсуңбу? Ошол негизи бир мамлекетке бараардан мурун ал жердин тарыхын же болбосо мамлекетин изилдеп коюш керек деп отурабы? Мен билем да, кичине болсо да маалымат айтып берейинби? Айтып берчи. Мына достор, силер да угукла. Исландия мамлекетинде эльф, тролль дегендерди билет болушуңар керек, Биз деле билесиз, ошолоргочу Исландия мамлекетинин элдери, жашаган элдери ошолорго ишенишет экен да, чындап элечи. Анан деген ишенишет экен да, ошо жогурардын алдында алар деген атайын адис менен троллдордун жерлерин бузуп албайыш үчүн адис менен мындай кеңешип алышат экен да. Анан ошондон кийин жол курушат экен. Адистер жол салба десе салбай коет бекен? Салба деп койсо салбай коет экен. Ушундой кунгур өйлө сонун жерлер бар негизи эле. Исландия аябай сонун жер да. Көп айтып берейин, аз дагы көп маалымат айтып берейинби? Бирок мен айтып бергичи азыр кеч кирип кетет го, андан көрө саякаттап келбейлиби? Сен кечке айтат экенсиң. Саякатчы Саргыска барабызбы? Акбаралгабы? Исландия мамлекети. 3 билет сатып алдым, Акбарал. Сатып алыптыр да. Кеттик анда. Кеттик анда. Саякатчы Саргыз. Салам достор, маанайыңар кандай? Бүгүн биз Исландия мамлекетине саякат жасайбыз. Эгерде силер даяр болсоңор, анда биз саякатыбызды баштадык. Исландия мамлекети Атлантика океанынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Исландия аралындагы мамлекет. Түндүгүнөн Гренланд, чыгышынан Норвег деңиздери чулгап турат. Жалпы аянты 103 000 км квадратты түзөт. Борбору Рейкьявик шаары болсо, расмий тили исланд тили. Акча бирдиги исланд кронасы. Жана ал дүйнөдөгү калкы боюнча аз мамлекеттердин катарында турат. Ар бир өлкө, дүйнөдө канча өлкө болсо, ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Исландия мамлекетинин дагы өзүнүн жаратылышы, кооз тарыхы, маданияты жана ошондой эле муз каптаган деңиз жээктери бар. Өлкөдө жайбаракат жашоо, элдер эч ким эч кайда шашылбайт. Биринчи көргөн кишиге элдери сүрдүү көрүнүшү мүмкүн.
Бирок жакындан таанышып, билгенде гана алардын өтө жөнөкөй, сыйчыл экенин байкоого болот. Исландия аябай бай, өнүккөн өлкөлөрдүн катарында. Жергиликтүү калк балык кармоону жана андан ар кандай тамактын түрлөрүн жасоону мыкты өздөштүрүшкөн. Улуттук тамагы болуп, акуланын этинен жасалган хаукарлио тамагы эсептелинет экен. Башка өлкөлөрдөн келген туристтер Исландиянын шаркыратмаларына жана ошондой эле кооз жаратылышына аябай суктанышат. Эзелки исландтар жер кепелерде жашаса, 19-кылымдан тартып 2-3 кабаттуу үйлөрдү өздөрүнө ылайыктап кура башташкан. Исландия элине жыгачка ою түшүрүү, сайма-саюу өнөрлөрү мүнөздүү. А билесиңерби достор, Исландия өлкөсүндө Харпа деп аталган эң чоң имарат бар экен. Бул жерден силер концерт көрүүчү залды, же болбосо дүкөндөрдү, керек болсо атайын эс алуучу жайларды дагы жолуктурсаңар болот экен. А эмне себептен Харпа деп аталып калган десеңер, бул арфа аттуу музыкалык аспаптын атынан коюлган. Бирок негизи сүрөтүн карасаң, арфага эч окшошпойт экен. Исландия эли узак жашаган эл. Эгерде адам 110 же болбосо 120 жашка чыкса деле адамдар таң калбайт экен. Жана ошондой эле бул жакта жашаган адамдар бири-бирине аябай ишенишет. Ошол себептен алар үйлөрүн же болбосо унааларын деле ачык таштап кое беришет. Бирөө бирөөнүн буюмуна эч качан тийбейт. Исландиянын армиясы жок. Алардын кызматын жергиликтүү полиция кызматкерлери аткарышат. Аталган мамлекеттеги эң популярдуу кесиптер сүрөтчү, дизайнер, музыкант болуп эсептелинет. Достор, ушун менен биздин бүгүнкү Исландия мамлекетине болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Силерге кызыктуу болду деген ойдомун. Биздин кийинки кызыктуу саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кош кула! Тармал бөке, чарчап кеттим. Ой, эмнеге чарчайсың Алиаскар? Чарчаганга убакыт жок. Анткени билесиңби эмнеге? Эмнеге? Анткени алдыда толтура сонун түрмөктөр бар. Анын бири Жылдыздуу конок деген түрмөктө bizde бүгүн сонун коногубуз бар. Ал деген сол жакта келип калды. Таланттуу жигит, көптөгөн сүрөттөрдүн автору, ээси. Бул деген Баяман. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Кандайсың Баяман? Жакшысыңбы? Кел колуңду кармап коюн. Баяман, алгач өзүңдү тааныштырып кетсең болот экинчи камерага. Менин атым Баяман деп. Мен өзүм бир туугандарыма Салам жолдойсуң. салам Башында эле. айтып жаткам. Баарына салам. Жана сен Баяман канча жаштасың? 8 жаштан 9га чыкмакмын. Ушул жыл. Качан чыгасың? 16 октябрда. 16 октябрь, э? 16 октябрь буюрса сени куттуктап коелу анда. Кайсы жерден келдиң? Бишкектен элеби? Жок, Токмок шаарынан келгем, Военный городок. Кайчанчы мектеп ошондо экинчи класста экенсиң да, э? Ооба. 3 класска көчүп аткам. 3 класста. Кайсы мектепте окуйсуң? 13 мектеп Токтогул Сатылганов. Бардык Токтогул Сатылганов атындагы мектептин окутуучуларына бардыгына салам жолдойбуз, э? Баямандын атынан сөзсүз түрдө. Баяман, сенин буякта карасаң Сүрөт тартат деп уктук да, ошо Тармал бекем экөөбүз. Уктук да албетте. Сен сонун толтура сүрөттөрүң бар сүрөттөрүң бар экен. экен, э? Кана сен сүйлөшчү, экөөбүз аябай сөз талашып атабыз го. Айт. Биринчи сүрөтүң кайсы? Айтып берчи бизге. Эң биринчи сүрөтүм могул болчу, полиция. Эмне жөнүндө? Бул эми полиция, мен өзүм. Досторубуз да көрүп алсын. На. Полиция дейсиңби? Мен өзүм көп мультфильм көрүп, мультфильмде баштары тоголок болчу, ошондон. Мультфильм билем, мен да көрсүн ошондо. Канча жашыңда тарткан сүрөтүң? 2 жашымда тарткан болчумун. Достор уктуңарбы? 2 жашында тартыптыр. Мындай да сүрөтүң бар экен, бул эмне жөнүндө айтып берчи. Бул деген киши өзүмдү тартып көрөйүн аткам. Түз жакшыраак көрсөт. Досторубуз да көрсүн. Бул сенби? Бул дагы Сенби? жок. Бул дагы бул стилинде тартылган болчу. Бул дагы 2 жашыңда тартсаң керек, а? Жок, буну 3 жашымда.
Могул жакшы сүрөтүң, соңку экен. Бул сүрөт сонун экен. Бул сүрөт Космонавт деген деген сүрөт. жакшы тарткандан кийин, жакшы үйрөнүп алгандан кийин тарттырсың го, Булардан караганда жакшыраак Мен тарттырсың. байкем дагы жакшы тартат, ошондон үйрөнүп алган болчумун. Бул тажрыйба алгандан кийинки сүрөтпү? Булчу кандай? Бул деген стоматолог, мен ушундай тишим жулганда өзүм ойлоп тарткан болчумун. Ооруду беле? Ооба. Негизи эле ушул кичинекей кезинде тиш жулдырган ооруду аябай. Чоңойгондо оорубай калат, коркпо. Баардыгы сонун болот да. Бул сүрөттөрдү көрдүк. Артыңда болсо өзүнчө эле бир музей сыяктуу, галерея сыяктуу экен, Бул жакка бир кадам таштабайлы, кандай дейсиңер? Макул. Мындай баралы. Мен ушул жерде болоюн, сен болсо тааныштыр. Ар бир сүрөтүң менен. Кана? Бул Алкул Осмонов. Алкул Осмонов. Аны көрүп тарткан болчумун 8 жашымда. Бул Сүймөнкүл Чокморов, бунда көрүп тарткан болчумун 8 жашымда дагы. Бунда көрүп тарткан болчумун Саякбай Каралаев. Мындайраак тур, аркаңды жапат камерада. Биздин досторубуз көрүп атат да, Азаматсың. Дагы Чыңгыз Айтматов болчу. Андагы 8 жашымда көрүп тарткан болчумун. 8 жашыңдагы сүрөттөр экен, жалаң, Досторуңа көрсөт, кана. Эң сонун Чыңгыз Айтматов атабыз окшошуптур. Бул Шекер айылындагы сүрөт да, Сен негизи өзүң башка стилде тартат экенсиң, мындай кызыктуу кылып, Бул менин ончугум болчу. Ончугум болчу. Мурдакы эң биринчи. Апам тегип берген болчу муну. Аны жакшы көрүп, ошону сүрөткө тарткан болчумун. Бул не деген ончук ошондо? Бобо. Атын өзүм ошонтуп койгондо да атынчы. Бул кар киши экен. Аяз ата, кар киши. Кар киши. Кичинекейде Аяз ата деп койчу. Досторго да көрсөтүп кой, кармап. Мынакей. Кышында кар, жайында гүл депчи. Жайында гүл? Гүлгө айланып кетеби жайында? Менде суроо болот да Баймансага. Канча жашыңда баштап сүрөт тарта баштадың? 2 деп эле. 2 жашымдан Укпай калыптырмын. Укпай калгансың го. Көңүл буруп турбайсыңбы бир аз? Бул деген Ханышан жардам берип. Кана, Ханыша жакшыраак карма, досторубуз көрсүн да мындай. Кана, бул деген ажыдарбы могул? Мен колум каякта жүрөт? Бул ажыдарбы? Ошондой го. Ажыдар бул. Кайсы Ханыша ким? Ханыша маякта жүргөн болчу. Тиги буранада турбай, мунарада экен. Мунара. Бул деген ан жардамга барат. Ширек бул. Сыяктуу да, жана Ширек куткарайын деп барат го. Ошол сыяктуу, бирок бул деген Ханзада экен, Атилер булар деген кишилер жүрөт го, бычак менен. Булар деген Ханзадага кол салганы бар табычы. Мындай кармай. желмоңуздар. Желмоңуздар экен. Каракчылар, желмоңуздар экен, Бул сүрөтүңдү айтып бер. Кана? Бул деген куруучу. Бuyakta завод, buyakta kurulu atat. Үй. Сен келечекте кана курулуш жүрүп аткан турабы бул жерде? Келечекте куруучу болгуң келеби? Болгуң келе аткан болчу. Азыр болсо сүрөтчү болосуң деп чечтиң, Сүрөтчү болуп калдым да. Эң сонун. Мен өзүм сүрөт көргөзмөсү болгон болчу менке 5-июнда. 5-июнда. Бишкекте. Бизди эмне чакырган жоксуң? Ошол тууралуу анда бизге кененирээк айтып бер, кантип качып калдың, кимдер барды? Ал көргөзмөгө. Аяка мен эжейим барган болчу. Дагы мен бир туугандарым, байкем. Башка катышуучуларданчы? Башкалар да катыштыбы? Же жалгыз сенин көргөзмөң болдубу? Жалгыз менке эле болду. Сонун го. Кайсы жерде болду? Балажан студия. Балажан студиясында болгон турбайбы? Эң сонун. Ошо Балажанга барып, картиналарын алып келип бияка келгем да. Эң сонун. Сен сүрөттөрүң өзгөчө экен. Акыркы сүрөтүңдү да айтып берип кой. Бул деген мен папам тарткан болчу. Эң биринчи папам портрети. Сени тартып эле, же өзүң тартып эле? Мен папамды Сен тарткансың, папаңды тарткансың, атаңды. Бияка папа деп жазып коюптур. Папа, мама, Сабров дейби? Бул деген анын фамилиясы, мен кичинекей жашымда анча деле жаза алчу эмесмин. Мирлан Сабров деп жазып коюптур, көрсө Сабыров экен да, Сабыров. Эң сонун. Жакты, сонун экен. Кол чабып коелу, өзгөчө. Жакшы талант экен. Мындай,
башкача талантка ээ экенсиң. Чачың дагы өзгөчө экен. Мен башка стилдерим бар да, көп стилдерим. А бул чачыңды кантип өстүрүп калдың? Биринчи кыздыкындай эле кылгам, анан өрүп койгом. Жалпы кана? Мындайынан көрсөтүп коелу досторубузга. Көрдүңөр достор? Узун. Муну кишилер кабель деп ойлобогула, бул чач. 3 жашымдан бери өстүрүп келдим. 3 жашыңдан бери. Ошондо 5 жыл өтүптүр, достор, Баяман, сен деген мындай калем сап менен эле жалаң тартат экенсиң, Мындай краска эмелери менен тартпайсыңбы? Буну карандаш менен тарткан болчумун. Буну калем сап. Калем экен. Мен өзүм графикмен да ошо калем сап менен тартам да өзүм. Эмне краска менен тартпайсың? Краска менен анча деле көнгөн эмес болчумун. Бирок тарткың келеби краска менен же тарткың келбейби? Анча деле жакшы тарта албайм. Маркер менен, карандаш менен, калем сап менен жакшы тартам да. Башында калем сап менен жана калем менен тартып экен, Эң сонун тажрыйбаң дагы өсө берсин. Сүрөттү башында ошо кимден эргүү алдың эле? Кантип тартып калдың эле? Биринчи мен атам художник болчу, анан ошондон билип тарткан болчум. Туурап калдың атаңды, атаң жасап аткан нерсени сен дагы туурап. Атам жакшыраак тартат да менденчи. Бирок сен деле ашып өтөсүң окшойт сен деле, могу жакын арада. Негизи кызыгууң күчтүү экен да. Мындан тышкары дагы нелерге кызыгасың? Дагы мен астронавт болгум келет. Астронавт. Жана сүрөтүңдөгүдөй да, Каяка учкуң келет? Марска учуп келгим келет. Марска, жакшы кыял экен. Кыялың орундалсын дейли. Келечекте сүрөтчү жана астронавт болосуң да, Эң сонун. Анда эмесе мындай кылалы достор. Биз даярдап койгон сонун оюн бар. Мен даярдап койгом. Ал оюн экөөңөргө ойнотом. Экөөңөр бул жакка келгиле дагы. Мындай кылабыз азыр. Буларды алып коебуз. Макул. Мынакей бул сенин идишиң, Баяман. Бул болсо Алиаскар. Алиаскардын идиши. Бул болсо сенин кагаздарың. Мындай бияка коелу. Туура айтасың. Мээң иштеп кетти. Мындай кылабыз. Муну сен жака алабыз дагы. Эмне кылабыз? Айтып бериңиз. Сенин түтүкчөң. Бул болсо сенин түтүкчөң. Азыр мына сен көрсөтүп койсоң билесиң болуш керек. Мындай түтүкчө менен аласың дагы өзүңдүн идишиңе саласың. Ким биринчи жана ким батыраак бүтсө ошол жеңүүчү болот. Ал жеңүүчү белек алат. Кана эмесе 1 2 кеттик. Достор, силер мына Баямандыкы кетти, Алиаскардыкы кетти. 2 музыканын коштоосунда биз аябай мына барабандын немесинде кана достор, ким утуп атат? Кимге өзүңөрдүн оюңарды, добушуңарды бересиңер кана? Баяман утуп атат окшойт. Анда эмесе Алиаскар дагы кийинкисин өткөрдү. Баяман да кийинкисин аябай толкундануу менен ойноп аткан учуру биздин балдарыбыз. Мына учкан кагаз дагы өзүнүн идишине жетип барды. Бурага жетти. Каяка жетти? Бурага? Бутага, Мынакей тийди. Кийинкиси учту. Жашыл, кызыл болуп алмашып атат достор. Мынакей аябай Баяман ашып атат окшойт, Алиаскар гана сеники бүтпөй койду го. Мен болсо күлүп турайын бул жерде. Баяман деп туралы, Достор, силер дагы кыркыр тургула. Же болбосо Алиаскар, же болбосо Баяман. Чарчап калган жоксуңарбы? Кулап калчу элеңер. Кулабайсыңар, мына сага кийинки жашыл, кийинки кызыл. Улантабыз. 1 2 3 убакыт бүттү. Болду. Токтойбуз. Кана эмесе көз өлчөмү менен байкайын дагы. Санап көрбөйлү. Кандай дейсиз? Санаганда убакыт жок. Менимче Баяман отто окшойт да. Анткени Баямандыкы оорураак сезилип атат да. Сол жактанчы. Ошондуктан Баяманга дагы белегибизди арнап кетели. Кол чабуулардын алдында. Баяман, куттуктайбыз. Ишиңе ийгилик. Сага көптөгөн жакшылыктарды каалайбыз. Албетте ден соолукта бол. Ушул утуп алган максаттарга жетти кой. Ушул утуп алган китепти кечке окуу, окуп атканда бизди эстеп туруп окуп атканда. Эң сонун. Азыр болсо достор, кийинки түрмөккө өтөбүз. Кийинки түрмөк болсо Тилимпоз. Кеттик анда эмесе.
Акко, ушту. Канча? Каяка? Асманга канча? 2. 1, 2. Уфи, тажап кеттим. Утулдуңбу же, чарчап калдыңбы? Жок, ай сенден утулбайм. Аярыке коюрушпа. Андан көрө чынын эле айт да утулдум деп. Уфи, сен менен кечке ойнойнду отуп, үшүп да кеттим. Кел анда сыртка чыгып, күн чубактап келебиз. Бас ошонтой эле. Баса, күн чубактаган эмнеси? Сен бул сөздүн мааниsin билбейсиңби? Жок, сөндүм. Биринчи жолу угуп атам. Карасаң, достор да келип калышыптыр. Кандайсыңар достор? Силер күн чубактоо деген сөздүн мааниsin билесиңерби? Салам достор. Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Силер күн чубактаган деген сөздүн маанисин түшүндүңөрбү? Мага түшүндүрүп бергилечи. Күн чубактоо. Уялуу? Билбейм. Күн чубактанам. Анын маанисин билбейм мен. Түшүнбөйм вообще. Мындай паркта күн салкын учурларда жүрүү. Күндүн айы ысык учурун айтат окшойт. Күн ызыры чыгат. Күн чубактоо күнөстүү жерге, күн жакшы тийген жерге кактанып, күнгө жылынып отуруу дегенди билдирет. Мисалы, сагындар мандалак издеп кетишкенде үйдөгүлөр эшикке чыгып күн чубакташат десек, мында сагын тоого кеткенде үйүндө калгандар эшикке чыгып, күнгө жылынып, кактанып отурганын түшүнсөк болот. Кана балдар, эстеп калдыңарбы? Күн чубактоо деген эмне экен? Күнгө жылынып, кактанып отуруу, талаага чыгуу, күн бүркөлгөн кез. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Мынаки, күн чубактоо деген сөздүн мааниси бул күнөстүү, күн жакшы тийген жерге отуруп, жылынуу дегенди билдирет экен. Эсимде короого чыгып калганда короздор, тооктор, койлор күнгө кактанып жатышчу эле. Ошондо күн чубактап жатышкан турбайбы? Ооба, келин биз да тоокторго окшоп эшикке чыгып, күн чубактап келебиз. Макул. Достор, жакшы калгыла. Менин үшүгөнүмдүн артынан биз күн чубактоо деген сөздүн маанисин түшүнүп алдык. Силер дагы түшүнүп алдыңарбы? Анда жакшы тургула. Ысык кантет я. Ой, айтпаңыз, мен да сүйлөсөм, ысыкка чыдай болуп жатам. Негизичи достор, ысык жакшыбы же суук жакшыбы деген суроо бар да, мындай пайда болду да. Кээде мен жасап кетип койдум. Сен кечке жасап атасың го. Негизи ысык жакшыбы же суук жакшыбы дегенде мындай, суукта сен толтура мынтип кабат кийинип аласың, болду, üşүбөй каласың. Ал эми ысыкта болсо кандай мындай бир башкача боло бересиң, эме болосуң го. Тармал эке, болуңуз көп. Канча жетинсең дагы üşүп эме ысый бересиң го дейм да. Карачы, мен эмне деген мага эме берип койгонсуң? Кагаз. Ай, Тармал эке, жакшы жасап турсуң. Өлө чоңго. Чоң бекен. Өзүң айтып коем, кагазыңды берип койгон. Мага мен жакка да желдетчи бир аз. Ой, Тармал эке, коюңузчу. Өзүм дагы араң ысып атса, сиз дагы каяктан чыга аласыз? Бул жарым бетим эле жетип калат меникине. Сеники сонук экен. Берчи мага. Тармал эке, мен деле кылайын. Кел алмашабыз жарым саатка. Жок. Аябай эмесиң, өжөрсүң, Макул, анда мен өзүм эле кылайын, мындай акырын жетсе дагы болду. Бул деген кичинекей кондиционер да мага. Эң сонун. Ай, лайфхактачы. Ушундай жасаган үйрөтөт турбайбы? Чиле? Ооба, бул желдеткич деп коебу. Ооба, желдеткич. Эме, сага дагы. Желдеткич жасап үйрөтөт турбайбы? А ошону көрөбүзбү же көрбөйбүзбү? Макул, көрсө көрөлү. Кеттик анда бизе. Лайф. Хак. Эми окшойт. Кандайсыңар, достор? Көптөн күткөн каникулуңар кандай өтүп жатат? Жыргап жатсаңар керек, Бирок күн ысып баштайт. Силер дагы күн ысыганда дептердин барагын айрып желдеткич жасачу белеңер, жасасаңар керек. Анда келгиле, бүгүнкү чыгарылышта ушундай барактар жана ушундай таякчалар менен желдеткич жасайбыз.
бул желдеткүч күн ысыганда силерге жардам берет болуш керек. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Мынакей желдеткич жасаганды да үйрөнүп алдык. Эң баарынан Тармал байке оюнду досторубуз аябай көп жатат болуш керек. Чын эле досторубузга оюн даярдап атык беле. Азыр болсо достор, биздин алдыбызда телефон номери чыгат. Ошол телефон номери боюнча чаласыңар дагы эмне кыласыңар? Албетте, биз берген суроолорго жооп бересиңер. 3 суроо бар. Ким ошол суроого туура жооп берсе, ошол албетте биздин белектерибизге ээ болот. Эң сонун бекен? Жактыбы? Эң сонун. Анда эмесе телефонуңарды даярдагыла, жана ошондой эле сыналгыдан алысыраак отуруп, сыналгынын үнүн азайтып койгонго, азайтып койгула. Туурабы? Суроолорду баштайлы анда эмесе. Биринчи суроо. Жалаң тикенек менен гана азыктанган жаныбар кайсы? Жалаң тикенек менен азыктанабы? Тикенектер жейт. Тикенектер жеп. Экинчи суроо. Кайсы суу жаныбарында көп буту бар? Толтура буту бар экен да? Көп буттуу жаныбар, суу жаныбары. Үчүнчү суроо. Дүйнөдөгү эң чоң мышыктын түрү. Мынакей. Бул оңой эле суроо го дейм. Дүйнөдөгү эң чоң мышык кайсы? Чалуу бар болсо биз күтөбүз албетте чалууларды. Мынакей биринчи чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Салам, кандайсың? Атың ким? Сыналгыдан алысыраак отурдуңарбы, же кандай кылдыңар? Атым Умар. Атың Умар экен, э? Умар, кайсы жерден чалып атасың? Турган айтты. Кайсы айылдан? Отузат. Сай дейби? Отузат. Отузат айылынан чалып атыптыр. 30 адыр деген айыл экен, э? Биринчи суроону берели да. Жалаң тикенек менен гана азыктанган жаныбар кайсы, Умар? Ал жаныбар жалаң тикенек жейт экен. Кайсыл жаныбар? Бул биринчи суроо. Жообун таптыңбы? Телефон алып чыгып Google. Жооп жок окшойт, болбой калды окшойт. Кана эмесе дагы бир чалуу бар. Угуп атабыз. Саламатчылык, кандайсың? Салам. Кандайсың? Качып кетти, байланыш үзүлүп кетти. Дагы бир чалуу бар. Бизде байланыш бар. Саламатсыңбы? Саламатсың. Каяктан чалып атасың? Атың ким? Атың ким? Алло, атың ким? Сыналгын үнүн азайтып койсоң сонун болот эле да, башында айтканымды аткарсаң эң сонун болот эле. Ак мөр атың, э? Кырдөөлөт. Куттубек. Куттубек, кайсы жерден чалып атасың? Бишкектен. Куттубек, кайсы жерден чалып атасың? Өчүп салышат. Байланыш тилекке каршы кайра үзүлүп калды. Эмнеге башкача эле болуп атат? Билбейм. Бир да досубуз жакшы байланыш албай атат го. Кана? Салам. Алло, атыңыз ким? Алло. Мынакей бар экен. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Нурбек. Нурбек. Кайсы жерден чалып атасыз? Казыбек айылынан. Казыбек айылынан, э? Биринчи суроо. Жалаң тикенек менен азыктанган жаныбар. Жана жашыңыз канча баса? Жашым 15-те. 15-теби? Кайрадан байланыш үзүлүп калды. WhatsApp нөмүрүн айтсакпы я? Жок, айтканда эмне чыкпады. Жок, WhatsApp нөмүрүн айтабыз да, ошол жерден ким жеңсе ошол утат да. Айтканда, э? WhatsApp нөмүрүн айтпайсыңбы? 0502 15 44 44 WhatsApp нөмүрү. Эң сон 0502 15 44 44 нөмүрүнө чаласыздар дагы, чалбайсыз. WhatsApp нөмүрүнө жөнөтөсүз, кечиресиздер. WhatsApp нөмүрүнө анан биз окуйбуз, анан ошентип тактап алабыз. Анан ошондой эле биздин белектерди ишемби күндөрү саат 9-дан 6-га чейин алып кетсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Жаш Гвардия бульвары 59 дарегинен ошо алып кетсеңиздер болот Бишкек. Алияскар, суроолорду дагы бир ирет кайталап коелу, э? Биринчи суроо. Жалаң тикенек менен гана азыктанган жаныбар кайсы? Жалаң тикенекти жейт да, достор. Кайсы суу жаныбарынын көп буту бар? Толтура буту бар да. Бул экинчи суроо, жана үчүнчү суроо. Дүйнөдөгү эң мындай чоң мышык түрү кайсы да? Ушул суроолорго биздин WhatsApp нөмүрүбүзгө жооп бересиздер, SMS кылып.
жана биз кабыл алабыз дагы. Ким биринчи жана туура жооп берсе, ошол биздин жеңүүчүбүз болуп аныкталат. Ооба. Эң сонунбу, жаныбарым жан досум түрмөгүндө сонун жаныбар тууралуу бизге маалыматтар чогултуп коюптур. Ошону көрөлү. Оо, кеттик анда. Кеттик анда эмесе. Жаныбарым жан байкем. Салам достор, кандайсыңар? Достор, бүгүн мен силерге жоголуп бара жаткан Яван кереги жөнүндө айтып берем. Алар Түштүк Чыгыш Азиядагы жоголуп бара жаткан сүтөмүүчүлөр. Алардын 60 гана түрү сакталып калган. Алар суусу жана баткагы жакшы болгон тропикалык токойлордо жашайт. Яван кереги сыртынан караганда кадимки эле керектерге абдан окшош. Бирок башы бир топ чоңураак, денеси кичирээк болот. Яван кереги жер жүзүндөгү эң сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бири. Эң өкүнүчтүүсү достор, алар 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Азияда толугу менен жок кылынган. Алар Индонезияда жайгашкан Ява аралында жашайт. Алардын бир гана мүйүзү бар. Күңүрт боз чөп жөөчү жаныбар. Алардын жаратылышта дээрлик душмандары жок. Алар негизинен чөп, жабырак, мөмө-жемиштер менен азыктанышат. Анткени алар толугу менен чөп жегич жаныбарлар. Күнүнө алар болжол менен 50 килограммга чейин чөп жешет. Кытай жоокерлери керектердин терисин өзгөчө кылып жасап, курал катары колдонушкан. Алар болжол менен 30-40 жыл жашашат. Достор, силерге менин маалыматым жактыбы? Анда кийинки көрсөтүүгө чейин кош кула. Ой, укмуш жаныбар го, боз эмне дейт? Яванки кереги дейт, э? Яванки кереги деген аябай жакты мага. Билет белең негизи ушундай? Билбечүмүн мурдачы, бирок жаныбарым жан досумдан биле алдым. Көп көрүш керек экен мен дагы. Күндө көрүш керек экен, болгон сайын эле көрүш керек экен. Ал эми достор, бизде азыр конокто сонун көп кырдуу талант бала келип калды. Биздин досубуз, кичинекей бөбөгүбүз деп айтып кетсек да болот. Бостаев Нурдөөлөт. Кол чабуулар менен дос болобуз. Кандайсың Нурдөөлөт? Саламатсыңбы? Кандай келип алдың? Жакшы. Аман-эсен. Ооба. Эң сонун. Биздин студиябыз жактыбы? Аябай жакты. Аябай. Эмнеси менен жакты? Кооз экен. Дагы. Жана ошондой эле сонун экен. Нурдөөлөт, экинчи камерага карап, өзүң эл менен амандашып алсаң болот. Өзүң тууралуу айтып кетсең болот. Мен атым Нурдөөлөт. Мен номер 2 орто мектептен окуйм. Сокулук районунан келгем. Анан салам жолдосом болобу? Болот, албетте. Дароо эле. Мен бүгүн тайнеме салам жолдойюн деп атам. Бүгүн туулган күнүм. Тайне туулган күнүңүз менен. Тайне туулган күнүңүз менен. Биздин атыбыздан дагы, э? Баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Жана кийинки калуу тилектер сизден. Анан досторума салам. Алиханга, Имранга, дагы туугандарыма. Баардык туугандарыңа, баардыгына салам жолдойбуз дагы. Өзүң толтура таланттын ээси экенсиң. Ошолор тууралуу тааныштырып кетпейсиңби? Эмне таланттар бар? Мен ырдайм, өз комуз чертем, анан манас айтам. Манас. Манас айтканыңа канча жыл болду? 2 жыл болду да. Манасты кантип айткың келип калды? Кантип айтып калдың? Мен кичинекей кезимде Манаска кызыккан эле жок элем. Бир жолу мектепте
Манас айып болчу, ошодон бери манас айып жүрөм да. Азыр канча жаштасың? Азыр 9 жаштамын. 9 жаштасың, э? 2 жылдан бери манас айтып атсаң, 7 жашта баштаптырсың, э? Хордо да ырдайсыңбы? Ооба. Канча киши хордо? 15-16. 15 киши, арасында сен үнүңдү да мындай айтып кетишет го, баритон, тенор депчи, азырынча тенорда, э, ошондой, э? Ооба. Жакшы. Ырдаганыңа канча болду ал жерде? Ал жерде 2 класстан баштап ырдагам. Мени алганда биринчи жолу ырдап көргөм, анан кийин ошентип концерттерге, гала концерттерге барып ырдаткам да. Үнүңө баа беришти дагы, андан кийин алып калышты группага, э? Топко. Азыр жакшы бир ырыңан элибизге, бизге да арнап кетпейсиңби? Мейли. Анда эмесе жандуу үн менен күтөбүз. Мен азыр мен кыргыздын улумунду ырдайын, ырда берейин, а? Баштай берсең болот. Үйү болгон эзелтеден көктө жылдыздын, көркө жайып көз тандырган эси чындыктын, ала тоодо от салышып бүркүт таптаган, хей мен улумун шамал жиреп өскөн кыргыздын. Ала тоодо от салышып бүркүт таптаган, хей мен улумун шамал жиреп өскөн кыргыздын. Сыймыктанам, мактанам, жер жүзүнө жарса улум. Мен кыргыздын, мен кыргыздын, мен кыргыздын улумун, мен кыргыздын, мен кыргыздын, мен кыргыздын улумун. Ой, сонун. Жактуу Аляска. Сонун ырдап берди, э? Патриоттук да чыгарма экен, э? Аябай жакты. Абдан, мага да. Оз комузуңду ала келдиңби? Ооба. Колуңда экен, э? Оз комузду Канча жаштан бери чечип? Ошентип суроо берейин десем, тармагбай экем, сага берейин. Эң сонун. Буга 2 ай болду. 2 ай. 5 күнү жаттагам, бирөөсүн чертип берейин. Кана бир досторубузга көрсөтүп койчу. Сен өзүң өздүк оз комузуңду. Мен кармап эле коеюн, э? Анткени муну оозуңа саласың да. Аны сиз бир комуздан карасаңыз. Бул сырты кара темирден жасалат. Жакшыраак көрсөтүп кой досторубузга. Сырты кара темирден жасалат, илгичи тили бул болоттон жасалат. Болот. Орусчасы сталь болуп калат, э? Болот жана сырты кара темир. Күтөлүп анда чыгарма? Ооба. Кана? Чыгарманын аты? Мектебим, автору Султанбеков Абдыкадыр. Абдыкадыр Султанбеков, э? Анда эмесе көңүл бурабыз достор. Жакшынакай чыгарма азыр жаңырат. Аляска сага өзгөчө жакты окшойт, э? Мындай ойлонуп отурдуң го башкача, э? Мындай жакшы. Сүрдүм деп отурдуң. Бул кол менен кооз кылып да чиртеткенсиң сен башкача, э? Жакшы чиртеткенсиң. Ой, бул чыгарманы укканда сен кайсы эле элестерге бардың? Мындай башкача бул. Болдум башкача, бирок билбейм кача жер көрүн жөнүндө отурдум. Саякаттап келдиң окшойт, э, бир алыска. Билбейм. Чаңды Акмаралды көрдүң? Жок. Жок экен. Бул чыгарманы чирткенде сен өзүң эмнени ойлоносуң? Бул чыгарманы чирткенде мен өз агайларым, эжейлерим ойлоном да. Алар мага оз комузду үйрөнүп, ырдаганды үйрөнүп, ушуга ырдаганга, ушу жерге келгенге жардам берди да. Эң сонун. Өзүңө кантип жагып калды? Башында үнүнөн эле жактыбы же эмне кантип жакты? Мен биринчи оз комуз кружок бар болчу. Класстарда болчу, мен катышып көрөйүн дедик. Биз бардыгыбыз класс
биздин полный класс катышып көрдүк, кей кездери катышпай калды. Ошодон бери концерттерге барып, оз комуз чертип үйрөнүп калдык. Оз комуз чертип атканда кандай кыйынчылыктар болот? Айтып берсеңиз. Бу тишке тийип калышы мүмкүн, же бир эле ритмде чертиш керек да. Мындай колуң бир жака эле кылышың мүмкүн, мындай үйдө өстү болбойт да, бир жака эле чертиш керек да. Сынып кетиши мүмкүн эмеспи? Сынып кетиши мүмкүн. Тиш эмес, бул жагы эгер катты тишиңе катты болбот, катты деп чертсең, оз комуз сынып кетиши мүмкүн. Оз комуз сынып кетет. Тиш сынбайт. Тишке тийиши мүмкүнбү? Ооба, тишке тийиши мүмкүн. Эми оз комуз табылат да, тиш табылбайт дегенде. Табылса да кымбат дегенде. Туурабы? Ошондуктан абайлап черт. Бирок сонун черт, мага жакты аябай мокум канды да, кадимкидей. Кандай эрежелери бар чертип атканда? Чертип атканда эрежеси бул жагынан кармайт. Эч качан тилин досторубузга көрсөтүп кой. Бул жагынан кармайт. Эч качан мынтип ойнобош керек да. Ато сынып иштебей калат. Чертпей калат. Эгер мынтип тарткыла берсең, үнү чыкпай калат. Үн негизи каяктан чыгып атат? Оз биздин резонатор катары кетеби ошондо? Биз эми дыхание алганда оз комуздун бул темири звук берип жаңырат. Жана оздон чыгат, Ооба. Бул негизи өзүн эле мынтип берсең чыкпайт үн, Ооба, мындай биз дыхание алганда чыгып алат. Дем алуу менен, ошондо кыргызча айтканда дем алуу менен. Сонун экен. Мындан тышкары кийинки таланттары Манас айтуу, Манас айтуу. Манас айттыра алабы? Макул айтса. Бир келгенден кийин баардык таланттарын көрсөтсүн деп турабы? Кандай эмесе кана? Кыскачараак бир үзүндү. 2 куплет же 1 куплет. 2 куплет. Макул айтып бер. Башта берейин, Албетте. Хей, айкөл Манас кабылан, тең Алтайдан туулган, атагы аламы улган, акласын нуат минген, аголпоктон тоң кийген, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, ободогу жылдыздын жаркынынан бүткөндөй, аялдында булуттун салкынынан бүткөндөй, аңырайган капчыгай алкымынан бүткөндөй, кыймылдаса кара жер, айкөл Манас батырга ошол жердигинен түткөндөй ой. Каблан Манас шер болгон, ичин карап отурса, аяламга тең болгон, кырчыр кура бер кылган, теңегейин тең кылган, атсыз келген бир чоро, атсыз келген чорого, аркан туяк жез билек, ак мыктысын мингизген, толсуз келген чорого, алты канат ак өргө, асенди жазып кийгизген, курал куш кылган, курал журт кылган, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, ак калпак кыргыз эл үчүн. Айкөл Манас атабыз, мынтип аманат жанын кыйнаган ой. Манас, Манас, Манас! Вай, баракелде. Талант бар экен кадимкидей, талантың өсө берсин, өркүндөй берсин, негизиле. Азыр карасаң, бул жерде сонун нелер тизилип турат. Стакандар турат, ошондо. Бул жерге сага үйлөмө шар, сага дагы үйлөмө шар. Кайрадан экөөңөрдү ойной берем да, мен болсо ойното берем, жана ортодон карай берем деп. Муну эмне кылабыз, түшүндүрүп бериңиз. Мындай кылабыз. Мен мындай сага коюп берем, жакшыраак тизип берейин, ордуңардан эле ойнойсуңар. Же туруп аласыңарбы? Туруп алчы. Сен дагы мындай кыласыңар да, ортосуна үйлөп туруп, бири-бирине кийиштирип чыгасыңар. Кандайбы? Мына бир жөлүнө бул, жөлүнө эмеси башталышы да. Кандайча үйлөйт? Жакшыраак үйлөп анда фу. Ошентип да? Катус башталды дегенде баштайсыңар. Азыр эмес, Биринчи орунга белек албетте. Эмне? Билбейм. Секрет да, орусча айтканда. Секрет учат. Кандай эмесе? Даярсыңарбы? 1, 2, 3 башталды. Кол менен кармабайсыз стаканды. Мына сага. Мен күлдүрүп турайынбы? Же күлдүрүп эле коеюнбу? Мына сага. Нурдөлөт, акылыксы калды. Ай, баракелде. Мына сага. Сен атайын утулдуңбу же калп элеби? Жок, атайын. Отурабыз. Кана эмесе? Жана ошондой эле. Тутулду. Өзүң ыйгарчы гана.
Бул сага. Мынасы кол чабуулар менен бул китеп сеники. Окуп, өзүңдүн билимиңди да күчөтүп алсаң болот. Ооба, негизи дагы. Оз комуздун чыгармасы жактыбы? Абдан да. Анда эмесе, мага өлө жакты. Ошондуктан дагы бир чыгарма окуябыз. Макул. Болобу? Мейли. Болот, Анда эмесе артында экен, оз комуз кайсы жерде жүрөт? Катып койгонсуң окшойт, Мынасы. Китепти бул жерге коюп кой. Кийинки чыгарманын атын атай сал дароо. Бул күнүн аты кыялдануу. Кыялданабыз азыр. Отуруп алып. Отуруп. Кайра эле автору Максат Масыл Кадыров. Максат Масыл Кадыровдун чыгармасы, Кыялдануу. Кеттик анда эмесе, көңүл барабыз. Кол чабуулар, ай баракелде. Мен айтып берейинби? Кыялдандым да кадимкидечи. Тоодо биздин кыргыз улуу чоң бийик тоолор бар го. Ошол тоолордон монтип жана параплан бар го. Ошол менен учуп түшүп келатам да менчи. Жанымда эки бүркүт учуп бартат. Бирөөсү кандайсың деп коет. Мен болсо апей бүркүттөрдөн сүйлөй деп коем. Ушундай кыялдандым да. Сен кандай кыялдандың? Мен деген ошо сиз айткандай эле мен да бийик тоодо боз ийдин жанында кымыз ичип атканымды кыялдандым. Мен дагы мындай кыргыз улуттук кийимди кийип алып, калпактарды кийип алып ичип атканымды кыялдандым. Кадимки нурдөөлөт кийгендей элеби? Өзүң эмнени кыялдандың? Мен болсо кымыз ичип атканымды эстеп аткам, айылга барганым. Эң сонун. Негизи эле келечекте койгон максаттарың, кыялдарың тууралуу айтып кетсең. Мен максатта ырчы жана оз комузчу болгум келет. Эң сонун. Максаттарым көбүнчө ырчы болгум келет. Кандай ырчы чоңойгондо дейм, кандай ырчы? Ким сыяктуу? Мисалы рэп же жанр, кайсы жанрдарды аңгайт? Фольклор. Элдик жанрда, Элдик жанр. Жана Азиз Байкеңдейби, Азиз Батыров сыяктуу. Эң сонун. Аккан суу түзгө таныбайт, сай болбосо деген сыяктуу. Оз комузду үйрөнүүдө нелерге көңүл буруш керек? Жана кантип башташ керек? Биринчиден мен үйрөнүп атканда өтө көп чертип атканмын, тишке туура такагандан, кантип дем алгандан, анан туура черткенди үйрөнүп аткам. Мисалы мен кайра тишиме коюп жакшы чертейин деп чыкпады, анан кийин бир күн эле чертип калдым. Күн башында чыккан жок. Ооба. Мынасы көрдүңбү? Кыйынчылыктар менен башталат дагы, андан кийин албетте дароо кайка чыгат? Жыйынтыкка чыгат. Эң сонун. Оз комузду канча күбө билесиң жалпы? 5 деп 5 деп айтып салды. Эң башында. Жана сен көңүл убай аттың азыр, мен көңүл убай алдым, Мынасы. 5 дедиңизчи. Жантамер кыялдан кеттим, кечип койгула, иттик менден кетти. Мыжыктык. Азыр каникул башталбадыбы? Ооба. Эми Алиаскар окумуш өткөзүп атыптыр. Сен кандай өткөзүп атасың? Мен болсо ошо оз комуздан агайларым менен Ысык көлгө барам, лагерге. Азыр бара элексиң? Азыр бара элекмин. Күн азыр өтө ысык болуп атат. Кантесиң барганда? Биз чоң автобус менен барабыз, кей кезде көлгө түштүрабыз. Көлгө түшөсүңөр? Мындай терең жакта чөгүп кетпейсиңби? Жок, мен арт менен сүзгөндү билем да. Мындайча кыялданыппы? Көлгө жалпысынан эс алганы барасыңарбы, же болбосо бир сынактарга катышасыңарбы? Сынактарга, анан дем алганга дагы. Ошондой эки коёнду бир атат экенсиңер да? Эң сонун. Эс алууңар сонун өтсүн.
Кап-кара болуп кел. Мындай не деп коет эле, күйүп келгенде кадимкидей ден соолукка да пайда да. Туурабы? Өтө күйүп салба бирок. Өтө күйүп салган зыян. Бир аз күйүп кой. Мындай кылып туруп, эң сонун. Саякаттаганда кайсыл 3 өлкөгө барат элең? Мен көп эле 3 өлкөгө баргам уже. Кайсы? Барып келдиңби? Ооба. Кайсылар бар? Таласка, Баткенге, Ошко. Алар областтарда. Булар деген Кыргызстанга эле кирет да. Кыргызстандан тышкары, мисалы, Казакстан, Орусия, Түркия деген сыяктуу. Мен Россияга, анан Францияга, Парижге баргым келатат. Неси менен жагат ошол Франция? Мисалы, тили мененби балким? Же жанакындай батончик, круасsanдар. Таттуулар жакшы көрөт да бул өзүчү. Сен да ошолорго жаксыңсыңбы? Экөөңөрдү отургузуп койсом бир 5 саат сүйлөшөт окшойсуңар, тамакты, Эң сонун. Оз комуз чыгармачылыктан башка, ырчылыктан, манас айтуудан башка дагы эмне менен алектенесиң? Актерлчилик, чеберчилик менен алектенем, бирок кантип көрсөтөрдү билбей атам. Азырынча, этюдтарды көрсөтчү, могу качат да бул байкушчу. Байкуш эмесми? Тамаша. Байкушпу же кедей кушпу деп коесуң. Жок, эч. Бул да тамаша. Бул деген келечекте Оскарды алам деп аябай максаттарын коюп жүрөт алдыга. Сен да ошондой кыласың да, туурабы? Экөөңөр чогуу барсаңар деле болот экен да, негизичи. Кыргызстан деле калып каласыз да, биз. Мен бул жерде эле калам. Каякта туулсам ошол жерге керегим тиет да. Силер болсо кетип каласыңар, көрдүңбү? Же кайра келесиңерби? Мен Оскарымды алып келем го. Оскарды алып, кадимде кайра сыймыктануу менен келесиң, Сенчи? Мен дүйнөнү аралап туруп келем. Канча өлкөгө барасың? 286 өлкөгө? Мен бардык өлкөлөргө бара албайм. 8 же 10 өлкөгө барам. 8-10 өлкөгө. Анда эмесе ошол бардык тилектериңе тилектешпиз, туурабы? Сен да тилектештиңби? Кыялдарың орундалсын деп айтабыз. Жана ошондой эле, азыр экинчи камерага карап, сага эркин микрофон беребиз. Салам жолдоп койсоң болот, дагы бир ирет. Дагы. Мен өзүм эже агайларыма, Нургүл Асаналиевна эжеме класс жетекчиме, классташтарыма чоң ысык салам жолдойм. Тайнебизди куттуктайсызбы дагы бир ирет? Ооба. Кана эмесе куттуктайбыз Тайене! Куттуктайбыз Тайене! Мындай куттуктайбыз Нуржамал деп койгулачы. Куттуктайбыз Нуржамал! Куттуктайбыз Нуржамал! Эң сонун. Ушундай сонун нотада биздин убактыбыз да бүтүп калбадыбы? Элестет? Дагы отуруп турсак болобу, жана круассандарды айтып, Ой, сага рахмат келип бергениңе. Эң сонун маанайда тартууладың. Келип туруп, ошо биздин эшиктерибиз ар дайым ачык сен үчүн. Бардык жакшылыктарды сага каалайбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирди бүтүрөбүз. Силер менен биз Тармал жана ошондой эле Алиаскар Тынаев болду. Ооба. Ошон үчүн сак саламатта калгыла достор. Көрүшкөнчө. Жайкы каникулду сонун маанайда өткөзгүлө. Ура!